катышуучулары жана коноктору, дыйкан фермерлер бардыгыңыздарды мастер-класска чакырабыз. 20-21 октябрь 2022 жылы өткөрүп жатабыз. Уюштуруучулар органикалык айыл чарба департаменти, айыл чарба министрлигине караштуу мамлекеттик органбыз. Бизде органикалык айыл чарба департаменти 19-жылы түзүлгөн жана 3 багытта иш алып барууда. Эң негизги максатыбыз бул Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү жана укуктук ченемдик актылар менен камсыз кылуу. Экинчи багытыбыз ошол эле органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүдө, органикалык азык өстүрүүдө бизде биотехнология эң негизги ролду ойнойт. Биотехнологияны өнүктүрүү үчүн бизде өзүбүздүн өндүрүш бар. Борбордук аппаратыбыз жана ошондой эле 7 областта 7 филиалыбыз иш алып барат. Ал жерде мындай биокаражаттар өндүрүлөт. Органикалык айыл чарбасында органикалык дыйканчылык кылган бардык дыйкан фермерлер биз менен иштешет Кыргыз Республикасында. Бул жерде биздин бүгүнкү мастер-класс ошол биокаражаттарды кантип өндүрөбүз жана кантип колдонобуз. Жогоруда айтып өткөндөй 2 микробиопрепарат бизде республикада ата мекендик өндүрүш жана 5 түрлүү энтомофаг өндүрөбүз. Энтомофаг бул пайдалуу курт-кумурскалар, болбосо зыянкеч курт-кумурскаларды жок кылуучу, жеп жок кылуучу пайдалуу курт-кумурскалар болуп эсептелет. Аттарын атай кетсем, микробиопрепараттар бул триходермин жана биолигнин, энтомофагтар, амблисеюс, алтын көз, трихограмма, афилинус жана габрабракон. Биринчи триходерминден баштайлы. Триходермин бул универсальный, уникальный микробиопрепарат. Бардык айыл чарбасындагы грибковый же болбосо козугарын илдет козгогуч оорулардын бардыгын жок кылууга жөндөмдүү өзгөчө универсалдуу микробиопрепарат бардык өсүмдүк түрлөрүнө колдонулат. Кайсы бир өсүмдүк түрүнө деп бөлбөйбүз. Универсальный, мейли ал жер жемиш өсүмдүгү болсун, мейли дан өсүмдүгү болсун, мейли багбанчылыкта болсун, бардык жердеги грибковый же болбосо илдеп козгогуч, козугарын илдеп козгогуч ооруларды жок кылууда колдонобуз. Мисалы үчүн фузариоз, ризоктониоз, антракноз, тамыр черик, кара черик, ак кебер деген зыянкеч бардык ооруларга, оору козгогучтарды жок кылууга жөндөмдүү. Же болбосо бул табигый антибиотик деп айтсак болот. Микроорганизм бул топурактын составынан бөлүнүп алынган. Өзүбүздүн эле Кыргызстандын топурагынын составында дагы бар. Ошондой жакшы пайдалуу козугарын жана ошондой эле топуракты тазалоодо, почваны обработка кылууда дагы триходерминди колдонсоңуздар эң жакшы результаттарды көрөсүздөр. Үрөндөрдү чылап, үрөндөрдү обработка кылып айдоодо дагы эң жакшы результаттарды аласыздар. Андан сырткары погребтерде деп айтабыз, же болбосо жер төлөлөрүңүздөрдү триходермин менен обработка кылып койсоңуздар, ал жерде ошол сакталган картошка, сабиз, пияз деги эле ошол жерде жер жемиштер эч кандай чирик оорулар менен оорубай таза сакталат. Триходермин бизде болгону 1 литр 54 сом, гектарына 10 литр эле колдонобуз, гектарына 540 сом кетет деген сөз. Эң арзан, себеби бул мамлекеттик орган болгондуктан эң арзан төмөнкү баа коюлуп берди. Бул дыйкан фермерлерди колдоо, дыйкан фермерлерге жардам катары. Экинчи микробиопрепарат бул биолигнин. Биолигнин бул ачыткыч препарат. Стимулятор рост растения деп коебуз. Бул болсо өсүмдүктөргө стимул берет, биотикалык факторлорго туруктуулугун жогорулатат. Жана ошондой түшүмдүүлүктү 25-30%ке чейин жогорулатат. Андан сырткары биолигнин дагы универсальный, эч кандай өсүмдүккө бөлүппөйбүз. Бардык жер жемиш, дан өсүмдүктөрү, багбанчылыкта бардык түрлүү өсүмдүктөрдү колдонуп жатабыз. Жана өзгөчө дан өсүмдүктөрүн өстүрүүдө, суук региондордо, Нарын областта же болбосо суусандар өрөөнүндө дан өсүмдүгүнө колдонуу менен 10-15 күн тез кышканын байкашты жана ар кандай жаан чачынга калбай түшүм жыйнап алууга абдан чоң жардам болуп жатат.
Андыктан биолигнинди алыңыздар, колдонуп көрүңүздөр. Баасы болгону 30 сом литри. Гектар нормасы 15 литр. Бул дагы универсальный микробиопрепарат экөтең. Эч кандай 1% химия болбогондуктан адам баласы коркпой, жамынып, кийинбей, ачык эле асманда иш алып бара берсе болот. Биолигнин триходермин, ооба. Эч кандай адамга зыяны жок, жерге зыяны жок, экологияга зыяны жок. Органикалык ай чарбасында колдонобуз. Андан кийинки биздин энтомофагтар жөнүндө айтып берейин сиздерге. Энтомофаг алтын көз. Бизде эң таанымал, дүйнө жүзүндө да жакшы билишет, бул алтын көз. Сиздер көрүп эле жүргөн өзгөчө Чүй өрөөнүндө, Чүй областында алтын көз энтомофагы көп учат. Жайкысын, күзгүсүн, жазгысын эшиктеги светиңиздерге учуп келет. Бул көпөлөктү баардык адам көрсө керек, наверное. Алтын көздүн таштаган жумурткасынан личинка чыгат. Жана личинка образ жизни 20 күнгө созулат. Ошол 20 күн ичинде бир личинка 300-400дөн көп зыянкечти жок кылууга жөндөмдү. Ал кандай зыянкеч? Ал 100дөн ашык түрлүү зыянкеч. Өзү алы жеткен бардык зыянкечти жок кылууга жөндөмдү. Ошол эле паутинный клештер, кененин түрлөрүн, эң негизгиси Колорадо коңузу, эң коркунучтуу зыянкеч Колорадо коңузунун жумурткасынын 1-2 возрасттагы личинкаларын жок кылууга жөндөмдү. Бизде картошка талааларына колдонуп, жакшы результаттарга жетип атышат декандарыбыз. Экинчи энтомофагыбыз Амблисеус. Амблисеус бул кене, жырткыч кене. Же болбосо өзү дагы кене жана зыянкеч кенелерди жок кылууга жөндөмдүү болгондуктан бул акарифаг болуп эсептелет. Паутинный клеш, табачный трипес жана башка бардык клештин түрлөрүн зыянкеч жеп жок кылууга жөндөмдүү. 0,1-0,2 миллиметр, андан дагы кичинекей микроскоптун жардамы менен гана көрүүгө мүмкүн болгон пайдалуу кене. Биздин ошол Жети областта жана Чүй областындагы филиалыбызда өндүрүлөт. Гектар нормасы 40 000 орсок, баасы 138 сом гектар нормасы, эң арзан. Жогоруда айтып өткөндөй, мамлекеттик жардам катары бардык биздин биокаражаттар эң минимальный баа менен коюлду. Андан кийинки биздин дагы бир үчүнчү энтомофагыбыз трихограмма. Ал болсо бардык үкүчөлөрдү, кесек курттардын, же болбосо все виды совки менен тамактанат, жок кылууга жөндөмдүү. Чүй областында көп колдонуп атабыз трихограмманы, жана трихограмманын жардамчысы катары габрабракон энтомофагы колдонулуп жатат. 5-чи энтомофаг Апеллинус бизде Ысык көл областында өзгөчө көп өндүрүлүп жатат. Ал кантала кенеси, ошол биздин багбандар көп жабыркаган, багбандардын бактары көп жабыркаган кантала кенесин жок кылууга жөндөмдүү 5-чи энтомофагыбыз бар. Ошентип бизде органикалык ай чарба департаментинде биологиялык биотехнология өнүктүрүү башкармалыгы бар жана филиалдарда өндүрүш биопрепарат энтомофаг өндүрүп жатабыз. Органикалык жерлерди семиртүүдө кандай ыкмаларды сунушташат жана окутушат. Бизде Кыргыз Республикасында буюрса ушул 10 жылдан бери башталды да органикалык кыймыл. Ошол жылдан тарта Кыргыз Республикасында 500дөгөн миңдеген биздин өндүрүүчүлөр биогумус жасап жатышат, органикалык жер семирткич. Жана биокомпост жасап атышат да. Ал жөнүндө да кыскача айтып берейин. Бизде бул өзүңүз көрүп турган биокомпост биздин органикалык ай чарба департаментинде өндүрүлөт. Жана триходермин микро биопрепарат менен байытылат. Жана биолигнин микро биопрепарат менен да байытылган биокомпост түрлөрүбүз бар. Бул биокомпосттун жердин асылдуулугун, күрдүүлүгүн жогорулатат. Өсүмдүк өскөндө бардык элементтерге бай, пайдалуу азыктар жана түшүмдүүлүгүн да жогорулатат. Ал эми биогумус боюнча эртең буюрса келиңиздер, ушул жерге мастер-класс болот. Биогумус өндүрүүчүлөр топтору түзүлдү Кыргызстанда. Жана ошо биогумусту ишкерликке, бизнеске айланткан чарбаларыбыз да көбөйдү. Эртең буюрса ал адамдар өзүнөн угасыздар, кандай пайда алып келип, кандай жашоосунда финансылык жардам болуп атканы, өнүгүп аткандары абдан жакшы результаттарды буюрса эртең угабыз. Ал эми сиздерге сунуштайбыз органикалык ай чарба жүргүзүүдө жерди сөзсүз биокомпост биогумус менен байытыңыздар.
Ал эми биокомпост биогумус өлтүрүүдө Атайын Кыргыз Республикасында стандарттар кабыл алынды. Стандарттын негизинде жасасаңыздар эч кандай жаңылбайсыздар жана керек болсо экспортко чыкканда дагы жооп берүүгө талаптарга жооп берет. Азыркы күндө 2022 жылга бизде пилоттук чарбаларыбыз 133кө жетти саны, органикалык аймактарыбыз 13кө жетти саны, жана эл аралык сертификат алган бизде азыр ушул тапта 8 кооператив же болбосо ишкердик топтор эл аралык сертификат менен экспортко чыгып жатышат. Ошентип бизде жалпы Кыргыз Республикасында 40 миңден ашык гектар жерибиз органикалык жер деп катталды. Буюрса бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Могу жердеги 6 шофёрдо турган бардык биздин өндүрүүчүлөр, биздин батырлар деп айтсак болот. Бардыгы кыргыз эли үчүн, жер үчүн эч кандай кыйынчылык колдонбой органикалык азык өндүрүп жатышат. Жана мына ушул кишилердин бардыгы ошо 40 миң гектар жерде колдоп иштеп жатат, буюрса иштеп атышат. Баарыңыздарга ийгилик каалайм, айлаңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Эртең буюрса, эртеден баштап эле мастер-класс түрлөрүн өткөрөбүз. Балдарды ойнотобуз, андан кийин келиндерге сабак жасатабыз, органикалык азыктардан алып келип алышат. Андан кийин биогумус кантип Кыргызстанда өнүгүп атат. Кантип өнүктүрүп, бизнеске айландырып, аябай жакшы пайда көрүп аткан биздин дыйкандарды чакырып, ал